сиз мектеп директору болсоңуз, сиз 99 беттен турган, мен азыр салыштырып айтып атам, 99 беттен турган канча бир көлөмдүү документтер канча бир санга бөлүнгөн. Мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, пункттарга бөлүнгөн документтерди даярдашыңыз керек. Анан даярдагандан мен бул министрликтен барып мен ошону текшерем. Анан сиз кайсы бир жерден кычыктап алып чыгам да аны өткөрбөй коем. Эгерде сиз өтпөй калсаңыз, сиз окуучуларыңызга аттестат бергенге укугуңуз жок. Тагыраагы сиз 11 жыл окуткан, 10 жыл окуткан окуучуңузга аттестат бере албайсыз. Бул жерде кандай болот? Мектеп директору мектеп кайсы бир жолдон акча таап мага акча бересиз. Анан мен кол коюп берем. Ал акча азыркы биз доллар менен сүйлөшкөнүп калдык, $1000 турат экен. Азыр аймак, азыр ушул күндө. Азыр ушул күндө кече директорлор чыгып атат. Биз азыр ошол аттестациянын документтерин менен отурабыз дейт. Бизде кечирип кой дейт, биякта жүздөгөн окуучуларыбыз турат дейт. Жок, биз окуучуларды унуттук дейт. Азыр мугалимдердин тобу отуруп алып, ошол жана бизде 5 минутка деп койчу эмес беле мектепте окуп жүргөндө. Ошол мугалимдер жамааты отуруп алып, ошол нерсени жазып атабыз. Биз юрист эмеспиз дейт. Бизге министрлик ошол документтерди берсин, макул, биз ошо аттестацияга даярдана алайык. Жок, биз өзүбүз даярдап атабыз дейт. Анан болгондо да министрликтен барып текшерет дейт, текшерип туруп анан акчасын алып кетет дейт. Бербегендер болду, аттестат бере албай калат дейт. Эми карап көрүңүз, ушул жерде бул биздин коррупциянын тамырлашкан бир тамыры да. Эгер ошондой болуп атканы чын болсо, эгер жанагы аттестациянын негизинде акча талап кылып аткан болсо директордон да, эми муну тыкыр көзөмөлдөш керек. Чындап эле биз ошол министрлик тарабынан барып алып, мектеп директору анын көңүлүнө шайкаш келбесе, же болбосо ал акчасын бербей койсо, аны директорлуктан кетирип, жанагындай 90 беттик том жаздырып, томуктай бир нерсеге байлабаш керек да. Бул жерде мына биз эми азыр билим берүү министри да жаңы келди кайрадан экинчи жолу. Орун басары да калмашып атат азыр. Бул боюнча эгер кагаз жүзүндө кайрылуулар болсо, биз аны көзөмөлгө алып, министрликке тапшырып, алардан кайра жообун алганга аракет кылабыз. Болгону бир нерсе бар да, мисалы мен директор катары сизге арыз жаздым 2 беттен, ал министрликке жетти, бирок мен директор катары эртең жумуштан кетем. Анткени министрлик, ал булар мындай купуя менен айтышууга мажбур болот. Бул жерге келгенде сиздер ошол билим берүү тармагында дагы бир өзгөртүүнү бир карай аласыздарбы? Албетте, жогорку кеңеште комитеттер иштейт. Комитеттер бар. Билим берүү тармагына жооптуу социалдык комитет бар. Социалдык комитетти билесиздер, ошол жерде билим берүү бар, маданият бар, медицина бар, спорт бар. Ошол комитетке комитет тыкыр караш керек. Ошол билим берүүнүн сапаты кандай болуп атат? Ошол аттестациянын негизи эмне? Анын маңызы эмне? Ал кандай деңгээлде өткөрүлүп атат? Ачык түрдө өткөрүлүп атабы? Мүмкүн комиссияга кайсы бир бейтарап адамдардан да кошулуш керек да, адистерденчи кошулушу керек. Бул жерде такыр эле тиги кулкундан алып, аны кыкынтып директордун жүрөгүнүн ушун алган бул болбогон нерсе. Биз айтып атпайбызбы? Мугалимге дагы мүмкүнчүлүк бериш керек да. Сиз айтып аткандай алар юрист эмес. Алар 90 беттик том жаза турган адабиятчы эмес да. Же болбосо мыйзам чыгарбайт да. Алар өзүлөрүнүн ошол ишмердүүлүгү боюнча ички мыйзамы бар. Ошонун негизинде гана иштеш керек. Аны дагы бир ирет кайталап айткым келет. Биз мугалимдерге туш тараптан ар кандай чабуулдарды кылбашыбыз керек. Мугалим деген өзүнүн билимин берүүгө даярданыш керек. Конспектисин окуш керек. Туурабы? Аны кайра окуучуларга түшүндүрүп бериш керек. Эми дагы бир нерсе, мисалы мындай экинчи тарабы бар. Ар бир нерсенин экинчи бети бар да. Бүгүн мугалимдердин дагы билим деңгээлин карашыбыз керек. Карашы керек. Айрым учурларда мындай болуп атат. Кече коррупциялык жол менен, мисалы, дипломду сатып алгандар бар. Сатып албаса дагы окуп, бирок акча менен бүтүргөн, билим албай окуп бүткөн айрым мугалимдер бар. Ошолор мектепке барганга, мектепке киргенге шарты жок болуп калган, орун жок болуп калгандыктан кыздары Швецияда, балдары куруучу болуп иштеген. Анан документтин фамилиясын өткөрүп коюп,
Мезгили келгенде, орун болгондо швеясын таштап мектепке келишкен. Ошолор да билим берип атат. Ортодо 3 жыл, 4 жыл башка кесипте иштеп, анан мугалим болуп келгендер дагы айрым учурларда кездешет экен да бул нерсечи. Демек системалуу түрдө бардыгын такташ керек. Эми карап чыгыш керек. Бул мугалимдердин билим берүү системасында көп баягы татаалдыктарды карап чыгып, өзүнүн эле нугуна салып коюш керек деп ойлойм. Демек азыр сиз мугалимдер жана окуучулардын жоопкерчилиги, ата-энелердин жоопкерчилиги боюнча мыйзам бүткөндөн кийин бул жакка кайрыласыздар анда. Эми азыркы тапта ошол жабыркаган мугалимдер, директорлор жеке сизге кайрыла алабы? Купуя болобу же болбосо ачык бир арыз жазып кайрыла алат? Кайрылат. Анда биздин эгерде азыркы маегибизди көрүп жаткан ошол мектеп директору же окуучулар, мугалимдер боло турган болсо, жабыркаганда макул окуучудан жабыркасын, макул ошол эле министрликтен иш аракетинен жабыркасын, анда айталы Мирлан Самикожого өзүңүздөрдүн арызыңыздар менен кайрылыңыздар, макул купуя түрдө, макул өзүңүздөрдүн так дарек аты жөнүңүздөр менен. Бул нерсени министрликке сиз жеткирип коесуз. Мыйзамдуу түрдө баарын так карап жеткиргенге биз аракет кылабыз, айтып атабыз. Мына мугалимдерди биз колдошубуз керек.